Арваңыздар, қадырман қырғыз қалқым. Байырқыдан қалған бай маданиятты олап, көчмөн салтты дұқты қармап келатқан елменен бірге Қырғызстану көрсөтүүсүн түз эфирде баштайбыз. Біз менен бірге болуңуздар. Бүгін біз сіздер менен эрендерди өстүргөн, баатыр менен өскүттүргөн көчмөн дұқты көтөрүп, көпчүлүктүн көөнүнөн орун алган көкбөрү оюну тууралуу маек курмакчыбыз. Бұл бағытта маек құру мақсатында студиябызға келген қонақтарыбыз менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын башкармалыгынын мүчөсү, улуттук курама команданын жетекчиси Жунус Алиев Рамис мырза жана улакчыларыбыз Насыпбеков Азат жана Султан уулу Кубаныч мырзалар. Студиябызга куш келипсиздер. Мына урматтуу эле көрүүчүлөр, жалпыбызга белгилүү болгондой, баарыбыздын духубузду, демибизди көтөрүп, улуттук намысыбызды колдон алдырбай, баарыбыздын биримдигибизди, ынтымагыбызды чыңдоого салым кошуп, ушул көчмөндөр оюндарынын, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында, ушул Көкбөрү боюнча эл аралык таймаштын финалдык бөлүгүндө Казакстан улуттук курамасы менен Кыргызстан улуттук курама командасынын арасындагы мелдеште 15-3 эсебинде жеңишти колго алып берди. Ушул дал ушул таймашта ойноп, беттеште биздин намысыбызды кармаган жигиттерибиз ушул жерде олтурат. Алгач ушул сурообузду экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында улуттук курама команданын тобун же түзүмүн кандайча аныктап алдыңыздар, кантип тандоо жүргүзүлдү, ошол учур тууралуу жана кызыктуу окуялар тууралуу айтып берсеңиздер бизге. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүнкү ушундай телебөрүүгө чыкканыңыздарга чоң ыраазычылык билгизебиз. Албетте, быйыл абдан жакшы оюн өттү. Бизде кыргыз элибизде абдан жакшы маареке болду, той болду десек болот. Көчмөндөр оюну абдан жакшы, жогорку деңгээлде өттү деп айтсам жаңылбайм. Сөзсүз түрдө бул ушул көчмөндөр оюнунда ушул оюндардын эң мындай айтканда финалдуу мындай жакшы бир оюнун бири бул көкбөрү оюну болду. Өзүңүздөр билгендей, ошол көкбөрү оюнуна Кыргызстан курама командасынын ушул жетектегенге ушул мага мүмкүнчүлүк берип, федерация чогулуп, ошол федерациянын чогулган негизинде жана ошол правлениянын чечиминде ушул мага сунушталган. Анан ошол Кыргызстан курама командасын жетектеп, биз негизи айта кетсем, бүгүнкү күндө мен Кыргызстан курама командасынын жетекчиси болдум. Сары Өзөн Чүй курама командасы жетекчисимин. Бизде өзүбүздө федерацияда сүйлөшүүлөр болгон, курама команданы негизин түзгөн бул быйылкы жылдын эң биринчиден Нооруз турниринен. Андан кийинки Үсөн Кудайбергенов, Сүмөнкул Чокморов турнирлеринин жеңүүчүсү ким аныкталса, ошол командага мүмкүнчүлүк берилет деп, ошол курама командасынын негизги багытын түзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет деп. Кудайдын буйругу экен. Ошол Ноорузда ошол биздин Сары Өзөн Чүй курама командасынын балбан белек жигиттери биз жеңишке жетип, эки чоң турнирде жеңишке жетип, ошол турнирлердин негизинде биз курама команда түздүк. Курама команданын катарына Сары Өзөндүн балдарынан 7 бала кирди. Андан тышкары Талас областынын курама командасынан 2 бала кирди. Ош областынын командасынан, Достук командасынан 1 бала. МВД Сокулук командасынан 1 бала жана биздин көп жолку чемпион командабыз Бөрүлүк командасынан 1 бала кирди. Ушул 5 командан биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң мыкты 5 командадан тандалган жигиттер болду. Мындай айтып кетсем, курама командада канча киши болду ушунда? Курама командада негизи 12 бала. Негизи мындай айтып кетейин, ошол маалымат катары. Биринчи номерде бул Тыныч Албаев деген бул Сары Өзөн командасынын капитан командасы, Кыргызстан курама командасынын капитаны болду. Экинчи ушул жерде студияда отурган Султан Кубаныч уулу. Бул да Сары Өзөн командасынан. Үчүнчү
номердеги жигит бул Нурбек Юсупов деген Сары Өзөн командасынын катарында ойнойт. Ал да ошол Кыргызстан курама командасына катарында ойноду. 4-чү бул Талас областынын курама командасынын капитаны Марлис Койгалиев деген жигит. Ал Кыргызстан курама командасынын катарына кирди. 5-чи бул Сокулук МВД курама командасынын капитаны Темир Молдокулов. Биздин Кыргызстан курама командасынын мүчөсү. 6-чы Бөрлүү командасынын капитан командасы Айбек Эсеналиев деген тажрыйбалуу жигит. Ал жигит ошол Кыргызстан курама командасынын катарына кирди. 7-чи бул өзүңүздүктөргө белгилүү, бул көчмөндөр оюнда эң көп гол салган, бул Ош областынын Достук командасынын катарында ойногон Манас Ниязов деген жигит биздин катарыбызга ошо курама команданын катарына кирди. Андан 8-чи катардагы бул Сары Өзөн командасынын катарында ойногон Улан Насакеев деген, бул 2007 жылкы эң мыкты көкбөрүчү, эң мыкты спортсмен болгон. Ошол жигит биздин курама команданын катарында ойноду. 9-чу номердеги Сары Өзөнүн катарында жигит, мына өзүбүз көргөндөй Азат деген инибиз Сары Өзөндө ойнойт, Кыргызстан курама командасынын катарында ойноду. 10-чу номерде бул Кыргызстан курама командасынын катарында бүгүн студияга келмек, тилекке каршы өзүнүн иштери менен келе албай калды. Бул Рустам Тыналиев деген жигит. Бул Сары Өзөндүн катарында ойнойт. Былтыркы жылдын эң мыкты көкбөрүчүсү болуп аталган. 11-чи катардагы курама команданын оюнчусу бул Сары Өзөн чүй командасынын катарында ойногон мыкты чабуулчу Айбек Иманалиев деген жигит. 12-чи номер болсо Талас областынын эң мыкты оюнчуларынын бири, бул Сейитбек Анарбек уулу, ушу Кыргызстан курама командасынын катарында ойноду да. Демек, биздин улуттук курама команданын түзүмүн ушул жигиттерибиз түздү. Да, ошол 12 жигит курама команданы түздү. Андан тышкары курама команданын сөзсүз түрдө башкы машыктыруучусу болду. Бул Кубатов Каныбек байкебиз. 6 жолку президенттик кубоктун жеңүүчүсү, Бөрлүү командасынын башкы машыктыруучусу. Ошол киши главный тренер болду, башкы машыктыруучу. Андан тышкары физ подготовка боюнча биздин ошо курама команданы ошол оюнга даярдаган машыктыруучу Нурстан Толтоев деген биздин өзүбүздүн досубуз, жакшы Кыргызстандын жана эл аралык деңгээлде көп 4 вид спорт боюнча эл аралык деңгээлде мастер спорту. Бул ушул балдарды, ушул жигиттердин баарын көчмөндөр оюнуна даярдап, баарын машыктырып ошол жигит жүрдү. Андан тышкары да өзүңүздөр билесиздер, оюнчулар менен, бирок сөзсүз түрдө бул оюнчуларга астында чуркап жүргөн аргымактарды даярдап бергенге биздин сайыпкер байкелерибиз, инилерибиз дагы болду. Ошол Талай Мырзахматов деген биздин агабыз. Бул киши биздин ушул жигиттерге аттарын даярдап, ушундай өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушундай куштай болуп учуп жүрүштүп аттарчы. Ошол калыпка келтирип, ошол Талай байке жана биздин инибиз Азат Бейшеналиев деген жигит экөө даярдашты. Бул аттарды дагы биз орозо баштала электе 5-июнь күнү ошол аттардын көбүн ошол көлгө алып барып уже коюп, климатка көнсүн, аба ырайына көнүп, ошол жерден адаптацияласын, даярдансын деген ошол максат менен алып барып даярдадык. 3 айдан ашык. Бирок жыйынтыгы абдан жакшы болду деп ойлойм да. Жакшы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн улутубуздун сыймыгы намысы болгон өзөктүү оюндарынын бири болгон көкбөрү оюну тууралуу маек куруп жатабыз. Ушул көкбөрү оюнунун алкагында суроолоруңуздар жана каалоолоруңуздар болсо, бизге студиябызга
байланышқа шықсаңыздар болады. Студиябыздың номері 0312 65 42 04 жана 64 00 62. Азыр біз дал ушул Рамис мырза айтып өткөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында тартылган чакан сюжетибизге кезек беребиз. Андан кийин маегибизди улайбыз. Азанатып азаматтар намысқа бек. Шандай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзін сүртіп болутқа, жүрөгү отқаны сық. Ала тону бел кылып, ата жұртты дем кылып, абалтадан шоқ болот, ал олонгон от болот, амал болсо жок болот. Кыргызымдын жигиттери дүңгүрөтүп жердин үстүн тулпар келет. Дүркүрөтүп дүйнө жүзүн шулкар келет. Кымыңдашат кыргыздар, жымыңдашат жылдыздар, аланткени алардын арасында чыңгыз бар. Акыл эсин камчылап, аккуладай алкынат, ай жылдызга талпынат, кыргызымдын жигиттери. Шукшурула жигит шумкарцы яктубу. Закымдады кыз улам, жакындады боз улам, ана жетти, бек бурчактап кетти. Ак сүйүүгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул үстүбүздө көрүп өткөндөй көкбөрү оюнунун кызуу учурларынын баарын чагылдырып беришти. Азыр бизде телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Бишкектен Курманбек. Мунугу атактуу аттарды да кайтып кетиш керек го. Муну балдарды айттыңар. Анан атактуу аттарды айтып, мына мисалы азыркы учурда жанагы Ахиллес. Ахиллес деген ат. Анан дагы жанагы Манас деген бала минип жүргөн аттар да кайбай элдин намысын балдар менен кошо алып берип атпайбы. Баягы кыргыз аттан түшпөй, шу ээден түшпөй, элдин намысын алып берип аткан ушул аттарды дагы айтып кетсе дейм да. Рахмат. Сөз түрдө, рахмат. Ушул суроого Рамис мырза сиз эле жооп бересиз го дейм. Жалпы эле аттар тууралуу анан аттар жабыркаган жокпу дегиле ушул оюнда? Рахмат, жакшы суроо болду. Бул суроого мындай айтканда сиз жакшы суроо бердиңиз. Ат адамдын канаты да. Бул көкбөрү оюнунда негизги мындай айтканда аттар көп нерсени чечет да. 70% десем жаңылбайт болуш керек. Жаңылбайм го.
Анткени эгерде балдарыбыз мыкты болуп атыбыз жарабаса эч кандай эме жыйынтык болбойт да. Ошо ат менен бала бир төп келишсе, ошондой бир жакшы бир оюнда болот. Жакшы эме. Бул мисалы байке айтып атат Ахиллес деп. Бул да кыргыздын намысын коргоон мыкты ат. Мына Бойканы айтып атат. Бойка жана Манас Ниязов минген ат. Бул да абдан жакшы ат. Бул Кыргызстан курама командасынын катарында жаман ат жок. Тандалып эң мыкты аттар чогулган. Бул аттарды эми сөзсүз түрдө бир эле команданын катарынан чогулган жок. Ар бир команданын мыкты аттарын тандап алганбыз. Ошонун негизинде ушундай айтканда Оюнда аттар жабыркаган жок, Аттар мындай айтканда эч нерсе жабыркаган жок. Чоң рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышта экен. Саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду берсеңиз болот. Бир аз катыраак сүйлөп коесузбу? Алло, мен Чоңалай районунан чыгып атам. Сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып атыңыз. Мен атым Төлөгөн. Мен атым Төлөгөн, Чоңалай районунан чыгып атам. Угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Мына жигит мен кабыл тилек айтайын дедим эле. Айтыңыз. Мына эки жигит ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен аман болгула, ошол кыргыз намысын, кыргыз рухун көтөрүп, өтө бир жакшы оюн көрсөттүңөр. Туура. Ар дайым бактылуу болгула. Манас деген жигит бар, мына Рамис байкеге бардыңарга ишиңерге ийгилик, аман болгула. Ушундай кыргыздын рухун, кыргыздын духун көтөрүп жүрө бергиле. Чоң рахмат, каалооңуздар орундалсын. Азат мырза, кийинки суроом сизге болсун. Тушул, сиз өзүңүз көкбөрү оюнуна кайсыл жашыңыздан баштап кандайча кирип калдыңыз? Негизи эле көкбөрү оюнчусу кайсыл урактан баштап ойноп баштаганы жакшы болот? Негизи көкбөрү оюнду бул кички кезден эле баштадык. Ошо ат үстүндө жүрүп, улак болуп атат дегенде эле, ошо кайсы жерде болбосун, ошол жака ат менен эле жөнөп калчубуз да. Ошондо мен бир 8-9 класстан баштап эле ошо айылдарда тарта баштадым. Айылда ат минип, улак тартып. Ушу 10 классты бүткөндө ушул убакта атактуу Рассвет командасы болгон. Ошо Рассвет командасына ошол кезде кирип, ипподромго эң биринчи жолу Нооруз майрамында кирип ойногом да. Ошол дагы эле эсимде да, ошо биринчи оюнду эстеп. Андан кийин ошол бойдон эле командага кирип калдык. Самыр командасына 2009-жылы түзүлдү. Ошондон баштап Самыр командасына тартып, азыр Сары Өзөн командасы болуп тартып жүрөбүз. Чоң рахмат. Азыр бизде дагы бир байланышта көрөрманыбыз бар экен. Урматтуу көрөрман, сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Жеңиш болот. Угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот, Жеңиш мырза. Ошо канча команданын балдары чогулду ушу эме биринчи командага? Улуттук курамага дегениңиз го. Жогоруда алар жөнүндө кененирээк токтолуп өттү. Бизде дагы бир байланышта көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Мен Болкаттан чалып атам. Мына көкбөрү боюнча оюндар өткөрүлүп, Кыргызстандын курама командасы жакшы жетишкендер жетишип. Ушул оюнда мына түштүк жергесинде дагы мисалы жылына 31 августта 9 майда 21-inde 4 жол өтөт экен. Ушул майрамдарды анча-мынча түштүк жергесинде да өткөрсө болобу? Ошол боюнча да бир карап, мындай кеп кеңешиңиздерди берип, ушуларды Кыргызстандын башка Баткен, Жалал Абад жергелеринде да өткөрсө болобу? Ушуну караштырып. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Рамис мырза, суроо сизге багытталды окшойт. Бул түштүк жергесинде оюндар өтүп жатат, бирок тилекке каршы акыркы жылдары ушул чоң оюндар ал жакта өтө элек. Бирок жыл сайын федерация ушул Нооруз турнирлерин ошол түштүктө оюндарды өткөрүшөт. Негизинен өткөрүп келет. Негизинен өткөрүп келет. Алдыда да пландар барбы өткөрүлө турган ушул? Эми бул суроо болсо, эми мындай айтканда көбүнчө оюнду бизде улуттук оюндардын түрлөрү боюнча агентство бар. Ошол агентство биздин
оюндардын баарын өткөргөнгө ошолор тиешелүү алдын ала аныктап берет, иштин баарын ошолор кылышат да. Федерациянын иши болсо ошол оюнга командаларды катыштырып, ошол жаңы тартипти аны сактап берет. Чоң рахмат сизге. Бизде дагы бир көрөрманыбыз байланышта экен. Сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырыңыз. Мен Суу Самырдан чалып жатам. Атым Сапарбек. Балдарга ийгилик, ден соолук каалап кетмек. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кубанычбек мырза, кийинки суроом сизге болсун. Негизде көкбөрү оюнун ойногонуңузда сизге мүнөз сапатыңыздын калыптанышына, жеке адамдык өсүп өнүгүүңүзгө ушул оюн кандай салым кошту, таасир этти? Ушул тууралуу айтып берсеңиз бизге. Бул көкбөрү оюн ушу илгертен бери ата бабадан келаткан оюн экен. Ушул кичинекей кезде ошо самыр өрөөнүнөн баштап ошол жактан ойноп келаткам. Бул оюн эми аябай күчтүү оюн, катуу оюн бул. Анан бул оюндан ошол адамга эң негизги ден соолук, анан күчтүү болуш керек адам. Анан бул оюндан негизи адам өзүнө мындай аябай кандай десем жакшы сапаттарга ээ болуш керек да. Аябай эмне үчүн барга көппөй, жокко чөкпөй эмне үчүн аябай булак жакшы тартып атам деп ага да көп кетпеш керек. Жакшы тартпай калганда ага да өчөп кетпеш керек. Ошол баардык кыргыз жигиттерине айтмакчымын, ушу көкбөрү жакшылап ойногойла деп. Сиздин эркиңизди чыңдап, намысыңызды курчутуп, чымырдыгыңызды, чыйрактыгыңызды да арттырса керек да оюн мисалы. Бул оюн негизи намыста ойнойбуз да. Бул атайын ушул командный болгондон кийин ушул самыр командасы болуп жүргөндө ушул намыс деп ойноп жүрдүк да. Самыр жери үчүн деп, кыргыз элинин намысы үчүн деп көкбөрүн ойноп келаттык да. Бар болуңуз, чоң рахмат. Бизде дагы көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Талант, мен Бишкектен чалып элем. Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот, угуп жатабыз. Мен сурайын дедим, жана ортого чыккан аттар өзгөчө да, особенно мо Кубаныч минип жүргөн Байтур ат деген ат. Ошол тууралуу маалымат алгыңыз келди. Ошол ортого чыккан аттарды өзгөчө башкача маштырасыңарбы? Эме БТР деген бир ат бар эле го, ошол бирге кыскача тарыхын айтып кетесиңер. Ошол ортого чыккан аттарды өзгөчө даярдайсыңар. Тим эле карап турсаң ушундук бир керемет оюндар да. Байтурдун ошондой аттарды каяктан табасыңар? Ошону бир аз айтып кетсеңер. БТР, ушу Ахиллес, Байтурду особенно. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бизде дагы бир көрөрманыбыз байланышта экен. Байланыш үзүлүп калды. Кубаныч мырза, сизге суроо багытталды. Негизде ортого түшкөн аттарды кандай даярдайсыздар? Ушул сиздин минип жүргөн ат жөнүндө сөз болду окшойт, Бул негизи минип жүргөн атыбыз эл ичи өнөргө жетет. Эл болгондон кийин эл ичинде кыргыз элинин аргымактары көп. Ошонун ичинен ушун кулай айта аламын деле, ошол атты мага эмет арнап коюпту. Ошол ат менен ойноп келаткан 3 жылдын жүзү болду. Бул аттын эле ар бир аттын өзүнүн ыгы болот, шыгы болот, дээринде болот, ошонун мүнөзү болот. Анан ат менен бала бири-бирине төп келишип, ошону жакшылап тарбиялап өстүрсө, ошол ат ошондой деңгээлге келип чыгат да. Ошол азыр ошол ат менен Байтур менен ошо көптөгөн оюндарды ойноп, ушун көптөгөн жеңиштерге жетишип калдык. Ошо алдыдагы 9-май оюндарында Норуста жеңдик. Ошол өткөндө көчмөндөр оюнда анда да уттук. Ушул ат менен ошо бала бири-бирине келишип, ошол аттын мүнөзүн өзүң да билип каласың да, калыбыңды. Экөө бири-бирине түшүнүп, ат кандай жерден кандай жардам бериш керек, ошонун баарын ат түшүнөт да, үстүндөгү эсине кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп берет да, аябай ошону карап. Аттын теги жөнүндө айтып берсеңиз, кыргыз атыбы же болбосо аргындашкан атпы? Бул эми айта кетсек, бул өз тилинде жылкылардан кара байыр айтылат да, жалпы жөнүндө кыргыз жылкысынан. Рамис мырза, кошумчаңыз болсо? Мен айтчу нерсенин баарын эле Кубаныч айтып койду ошо. Айтып койду, айтып берди. Анда Рамис мырза, сизге сөз болсун. Негизи ошол федерациянын түптөлгөндөн баштап азыркы күнгө жеткенге чейинки өнүгүү этаптары тууралуу айтып берсеңиз, негизги максаты, мүдөөсү, алкагы тууралуу жалпы көрөрмандарыбызга сөз кылып берсеңиз. Биздин федерациянын түптөлгөнүнө 97-жылы түптөлүп башталган. Ошол биздин федерация негиздеген ушу биздин агаларыбыз
Болот Шамшиев, Болот Шер, Аскар Салымбеков, ушу биздин агаларыбыз ушундай негиздеп ушул көкбөрү оюну, бирок эми биздин ата бабабыздан калган оюн да, бирок негизги ушул тай казан оюнун ушул Болот Шамшиев агабыз ушул өзү эметкен да, түптөгү мындай айтканда, ошол бүт эмесинин эрежесин жазып, анын үстүндө дагы бир топ агаларыбыз иштеген, бирок 97-жылы түзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин ушул федерациябыз иштеп келет. Бүгүнкү күндө эми айтсак, көкбөрүнүн өнүгүшү жылдан жылга өнүгүп атат да, жылдан жылга өнүгүп атат. Мурдакы биз 90-жылы, 2000-жылдын башындагы оюндардын дистерин алып бүгүнкү күндө көрсөк, оюн өтө жай болгон, жана улактын салмагы бир мындай айтканда 30 килограммга чейин болгон да, 30 килограммга чейин болуп, анан ушундай көбүнчө тактикалык эмелер мындай өтө азыркыдай өнүккөн эмес да. Бирок бүгүнкү күндө биздин балдар ушул көкбөрүнүн өнүккөнү салмагы 35 килограмм оюнчу улакты ушул чаап барып эңип, ушундай мындай айтканда оюндун ылдамдыгы өнүктү да, оюндун ылдамдыгы өнүктү. Өзгөчө ушул оюнга көңүл бурганда мында биздин ушул кыргыз эли ушул өзүңүздөр көрөсүздөр, ушул ар бир оюнда мында ак кул атмайдынан эл батпайт. Ушундай кыргыз эли ушул оюнду сүйөт, жакшы көрүшөт. Ушул мындай карап турсаң, ушул элдин арасында турган күндө деле ушу тыгылып, ушул отургучтарга баары туруп турат, шкалыпчы, бирок ушул оюнду көрүшөт да. Аттар тебелеп атса дагы, жана жээкке туруп алып биздин көрөрман да көрөт, бирок тилекке каршы ушундай бизге ушул борбордук ипподромдо чоң ак кул ат майданын салып берсе деген, ушундай мындай айтканда кыргыз элинин атынан деле ушул өкмөткө, өкмөт башчыларына, президентибизге деле кайрылат элек, ушул жагын карап, эл үчүн ушул анткени өзүңүздөр көргөндөй жарымы 30% эл отурса, 70% туруп калып атышат. Ар кандай шарт жок дегендей. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса, мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биздин өзүбүздүн жанакы көлдөгү Чолпон Атада салынган ат майданына салгандарга ушул ыраазычылык билгизет элем. Ушул абдан жакшы, жогорку деңгээлде салынган элдин баары ушул мындай айтканда ал жакка барып отуруп рахаттанышат да. Ошол күндө дагы бир 10 000 кишинин тегерегинде барат экен ошол ат майданда, бирок ошондо дагы биздин кыргыз элинин ушундай оюнга жакшы көргөндүктөн ошол жерге да батпай калышат да. Ошондо да туруп калышат. Сиздин тилек жалпы кыргыз элинин, жалпы адамдардын тилеги деп кабыл алалык. Дагы бизде дагы бир байланышта көрөрманыбыз бар экен. Урматтуу көрөрман, сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Болду. Угуп жатабыз сизди. Алло. Алло, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Мен Жалал Абад облусу Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүндө жашоочу Осмон Эргеш деген эски улакчымын. Кыргыз ССР массовый спортумун улак эңиш боюнча. Бар болуңуз агай. Азыркы мына оюнду бир кылыны 20 килограмм союп коюп атасыңар. Мен көрдүм немеге, көчмөндөргө барып. 35-40 кило болуш керек. Анан биздин Жалал Абад облусунан жок эч ким. Чавендез балдар бар. Муну бир уюштурган адам жок болуп атат өлкөлөр. Бир эле мынабы Ниязов монастырын аласыңар, бай шөкөнү гана. Мынеде ар кыйын балдар жүрөт бүттүн. Анан эңичке кыргыз мына Манастыр 1000 жылдыгынын чемпиону Кочон Балуан деген бар. Бул бала дагы жерде түкүрүлүп барбай калды. Мына көчмөндөргө барбады ушул балдар. Мындай отбор кылганда караштырсаңар, сүрүштүрсөңөр, анан эми кыргыздын абыры аябай улакка өзү спортсмен, салмагы 80-85-тин, бою узун 180-190 балдар бар бойлуу, улакка чапчан. Ушулар чаппай атат да. Биз өзүбүз илгери Бишкекте сайызга барганда бир ай айыл чарба министри Турсунов, Сабит Акунов дегенде бир ай тренировка кылат элек, анан сайызга барат элек.
жылдан o 85-жылға дейін çaptık. Рахмат ағай, сізге чоң рахмат. Маалыматыңыз үшін рахмат. Сурода түшүнүктүү болду окшойт. Бізде дагы бир көрөрманыбыз бар байланышта. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкумдар. Мен Ысык көлдөн атым Кенемте. Ысык көлдөн чалып жатам. Сурооңузду берсеңиз болот. Рахмат. Биз жана көчмөндөр оюнунда көрүп атканда улакта жана казактын аты Лазер деген аты биринчиликти албады аттардын арасында. Мыкты оюнчу, мыкты ат. Ошол ат Сокулук районунан Кыргызстандан кетти деп элде ошо сөз болуп атты. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар, ошону билейин дедим. Чоң рахмат сизге. Рамис мырза, суроо сизге багытталды деп кабыл алалык дагы. Деги эле ушул лазерден сырткары, сыртка сатылып кетип аткан же болбосо сырттан сатылып келинип аткан аттар тууралуу дагы айтып берсеңиз бизге. Уруксат берсеңиздер, жанагы биздин Жалал Абадтан чалган агабыздын суроосуна жооп берип коеюн. Ал жерде улактын салмагы көчмөндөр оюнунда улактын салмагы 35 килодан 32-35 килодан кем болгон жок эреже боюнча. Ал жерде биздин өзүбүздүн ушул федерациядан атайын дайындалган биздин Рамис Кудайбергенов деген башкы калыс жигит болду. Бүт оюнду так өткөрдү. Эреже боюнча улактын салмагы 32ден 35ке чейин болуш керек. Ошол салмактан эч кандай ылдый да болгон жок, өйдө да болгон жок. Анан чоң балбандар ойнош керек. Биз деген союз учурунда чоң балбандар чолгонбуз. Биз андан качпайбыз. Сөзсүз түрдө биздин кыргыздын жигиттеринин баары кичинекей эмес. Бирок салыштырмалуу казак туугандарынын курама командасынын балдарына караганда, бирок биздин балдар кичине мындай айтканда боюнан кичинекей болгондур, салмагынан кичинекей болгондур, асыраак болгондур, бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр оюнду кандай. Духу, деми, бул жерден эми шыктан да. Шамдагайлыгы, мисалы, ошол эле алып келсек, мына Рустам деген жигит 70 кило салмагы 70 кило, 35 килограммдык улакты кандай болгон, мындай айтканда, өз чаа аппараты эңип, ошол бойдон алып барып салып атат. Эми бул жерден шыктан көлөмдө эмес, карылуулуктан шыктан экен да. Шыктан анан ушул көлдөн да биздин агабыз жакшы суроо айтты. Лазердин кеткени, Кыргызстандан кеткени чындыкпы, канчалык чындык дегендейчи. Туура бул Лазер деген ат атактуу Рассвет командасында ойногон ат болчу. Калп айтпасам, ушул Лазердин бүгүнкү күнү жашы 18 жашка келип калды окшойт. 18 жашка, анткени ошол Лазер болсо, ошол 2004-жылы сатылган. Талас 2004-жылы ошондо 12 жыл мурда Таласта бир оюн болуп, ошол жактан Лазер ошо казак туугандарга сатылып кетип, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол ат ушундай жакшы оюн көрсөттү көлдөн. Эң мыкты ат деп номинацияны алды. Бирок чындык бул. Биздин кыргыздын жылкысы Сокулуктан сатылган чындык, Сокулуктун Рассвет командасынан сатылган убагында 2004-жылы, 12 жыл мурда. Ошол андан тышкары дагы ошол Кыргызстан курама командасынын катарында кыргыздын жылкылары келди. Ошол Лазерден башка Кыргызстан курама командасынын капитаны, Казакстан курама командасынын капитаны минген аты Байт Тору деген кыргыздын жылкысы, Кыргыздан чыккан. Жана ошол жакта мындай айтканда бир 3-4 жакшы ат ошо кыргыздын жылкылары болгон да, ошол сатылып кеткен убагында. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы бир ушул көкбөрүгө байланышкан сюжет бар. Азыр ошону көрүп алып, маегибизди андан ары улайбыз. Жалында шамалдай ойнобосо, ала тоого жүрөгүн толгобосо,
душманға чабылбаса, сен дегенде селде қаптап ағылбаса, жерін қорғап жарағын тағынбаса, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың. Мамалардың салтына бағынбаса, 40 четенге сыйынып жалынбаса, ибериліп олорын сағынбаса, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың. Қалпақ киіп башына ерденбесе, қалқы шиіне билеп түріп шерденбесе, жет атасын сұрасаң білбейм десе, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың. Қыздарының намысын қорғау болсо, абир үшін чеп болып орно болсо, енесінің көз жашын ойлоо болсо, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың. Бірі сымалып көкте толған жылдыздың, бірі өңді суда сүзген құндыздың, көп içinde баш қалқалап күн көрсө, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың, андай жігіт мырзас емес қырғызымдың. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда ушул Көкбөр боюнча биздин жеңишти да бир жолу чагылдырып өткөн сюжетти көрүп өттүк. Бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Таластан чалып атам, атым Канай. Угуп жатабыз. Улак деген чын эле кыргыздын эң байыркы оюндарынын бири. Улакада мындай кайраттуу өрт жүрөк жигиттер ойнойт. Барып сүйүнөт алышы Кыргызстан командасы өзүнүн реваншын алды болуш керек деп казактардан. Анан бир нерсе болуп атат да, могу атты көлбөлөң чапкан ушул эреже оюнуна бир катуураак мамиле кылды депчи. Аттын да ден соолугуна туура эмес, оюнчуларга да жаракат алып калышы мүмкүн да. Ошо катуураак чара көрүлсө дейм да. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Бизде дагы бир көрөрманыбыз байланышта. Биз сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып. Султан уулу Кубанычка суроо берели дегеле биз дагы. Бериңиз, угуп жатабыз. Алло. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Assalamu alaykum. Биз чоң эмден чалып атып атам токтогон. Токтогон байке, сурооңузду бериңиз. Султан уулу Кубанычка суроо берейин дедим эле. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Казактын жана лазер деген аты менен байтыр чыкканда коркунуч болдубу жүрөктө деп сурайын дедим эле. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Мындай оюндар Кыргызстан аябай көп болот. Жана анча оюн болгондо толкундан болот экен, бирок оюнга чейин толкундан болот да, оюн ичине киргенден ал баардык нерсени унутуп только оюнда только улакты алып ушу кыргыз элинин намысын алып берсем деген ой болду. Мындай эчтеке коркуу сезим болгон жок. Мындай көкбөр тартып жүргөн жигиттерде андай сезим болбош керек деп ойлойм. Кийинки жана берки угарманыбыз да айтып өттү, атка карата мамилени кантип жакшыртса болот деген. Эми атка карата мамилени бул бизде эрежеге киргизгенбиз, атты оюн учурунда башка чапмай жок. Башка чапкан баланы биз 2 мүнөт жаза мамага коебуз деп. Бул да туура, биздин кыргыз элибиз эч качан атты башка чапкан эмес, анткени бул туура көрүнүш эмес деп мен ойлойм. Биз балдарыбызга баарына түшүндүрүү иштерди жүргүзгөнбүз бул боюнча. Биздин андай азыркы күндө атты аябай башка чаап, андай көп деле кездешкен эмес да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир байланышта көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло.
Өзіңіз таныштырып, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Үсүк-Көлдөн чалып атам. Мен ушу балдарга биринчиден каалоо тилегимди айтайын дегем. Өткөндө ошол ипподромдо кыргыз элиңерге ушундай аябай сүйүнүч тартыладыңар, элиңердин кыргыз рухун, духун көтөрдүңөр. Ошол жерде отурганда кыргыз болгонум үчүн ушунча сыйлыктануу болду. Силерге ийгилик каалайм, аман болгула, элиңердин намысын коргоп жүрөрүңөрдү каалайбыз. Анан бир суроом, ошо өзүңөр минген аттарды өзүңөр таптайсыңарбы? Өзүңөр багып, өзүңөр болобу, мечкиңерби дегеним да. Бизде дагы бир суроо бар экен. Урматтуу көрөрман, сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатчысызбы? Мен Талас областынан, Карабар районунан чалып аттым эле, Аманбаев айылынан. Ошол биздин курама командасына чоң рахмат. Жакшы оюн көрсөтүштү азаматтар. Ошол балдарга ийгилик. Жанагы бир суроо берейин дедим эле. Манас Ниязов койдурганда казактын бир оюнчусу кулады эле. Ошол сөз болуп атат да, каза табып калыптыр ошол бала деп. Ошол чынбы же соо элеби ал бала? Сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат сизге. Биринчи ушул байкебиздин суроосуна жооп берип калдык. Казактын оюнчусу сообу же каза таптыбы деген. Ал жалган маалымат. Азыркы күндө ал бала сопсоо. Ошол оюн учурунда деле экинчи таймда ойногон ал жигит. Бул ар кандай бир ушак сөздөр го дейм. Азыркы күндө улак ойноп жүргөн эле жигит. Азат мырза, берки суроого жооп берип өтсөңүз. Атты өзүңүз тандап таптап аласыздарбы, негизи эле оюнчулар же болбосо атайын бир саяпкер барбы карай турган? Биздин азыркы командада ушу Талай деген байкебиз бар. Ушу Талай байкебиз аттарды багат. Анан оюн учурунда 2 ай калганда өзүбүз барып минебиз. Аттарды караган жагын ошо Талай байкебиз өзүбүздүн мингенибиз эле болбосо өзүбүз мындай бакпайбыз. Команданын аттары бүт баары бир жерде чогуу турушат. Бирок оюнчу минген атты дайыма ошол эле оюнчу минет, башка оюнчулар минбейт. Жок. Бир атты бир оюнчу эле минет, өзү таптап, өзү оюнга салат. Ушундай. Чоң рахмат. Бизде дагы көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен Көлдөн чалып аттым, атым Рысбек. Рысбек байке, сурооңузду берсеңиз болот. Бере турган суроом баягы Казакстанга барып президенттик кубогунда биздин кыргыз балдар ойнободу беле? Туура. Ошондо жана эреже бузуулар болуп биздин кыргыздарга колго чаап көбүрөөк эме кылган турбайбы тиги казактар? Эмне жюрилер тартыпчы? Калыссыздык тууралуу, Чоң рахмат. Бизде дагы бир байланышта көрөрманыбыз бар. Биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, мен чыгайынбы? Угуп атабыз. Так, бул биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Көпөр боюнча бул эреже дегенди кайра иштеп чыкпаса, мунун баарын оңдобосо болбойт. Мореки сурооңузду бериңиз. Улакчылардын, анан тетиги аттардын саламаттыгын тияк биягын ойлонуш керек. Бул жанагы атка минип көрбөгөн болошам шийип менен болошер деген алдагы тайгазан деген бирдемени ойлоп таап. Анда караган эм жана казак өлбөдү деп атат. Ат менен тебелетип атат. Башы жарылып, буту жарылып атат. Эми ал акча үчүн жаш балдар бара берет, бирок булар саламаттыгынан ажырап атпайбы? Туура. Байыртадан бери ата-баба муну ойноп келди, улак тартып келди, бирок мунун эреже деген башкача болгонда. Анан азыр мынакей футбол, хоккей деген оюндар бар, ушундай оюндар. А жерде жанагыдай чалган үчүн, тепкен үчүн оюндан чыгарып ийет да. Анан мына бу жерде ат эмес, кишини башка чаап атат. Ат байкуштун тиги оозу канап атат, биринин астында бири калып атат. Рахмат агай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сурооңуз түшүнүктүү болду, пикириңиз түшүнүктүү болду. Биринчи суроо жана Астанада өткөн президенттик кубоктогу Казакстан-Кыргызстан беттешиндеги калыссыздык тууралуу
сөз болуп өттү. Ошол канчалык деңгээлде чындап эле калыссыздык болду эле, оюнчулардын ага карата пикири кандай, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Мындай айтканда, бул биринчиден Казакстанда 2013-жылы президенттик кубок өткөн эмес. Ал жакта чемпионат Азия өткөн. Азия чемпионаты. Ал жака Кыргызстан курама командасына сөзсүз түрдө катышкан. Ал кезде биз көрүүчү катары барганбыз. Калыссыздык сөзсүз түрдө ал жерде болгон. Биз оюн Кыргызстан курама командасы менен Казакстан курама командасы оюнду жаңы баштаганда, мындай айтканда, Рустам Тынаев деген биздин эң мыкты оюнчубузду жөөсүз эле 5 мүнөткө жаза мамга байлап коюшкан. Ошол международный турнир, Азия чемпионаты болгондуктан ал жерде 4 судьядан турган состав болгон. 4 өтем ошол биздин тууган казак туугандардын адамдар болгон да, мындай айткандачы, калыстар. Анан ал жерде кичине анча-мынча калыссыздык болгон, бирок бул оюн мен ойлойм ушул тең тайлашып эле, ушул бири-бирибизге өчөшүп эле, сен учурунда мындай кылгансың, тигиндей кылгансың деп эле биз колдон келсе ушул көкбөрүнү Кыргызстан, Казакстан жана башка мамлекеттер менен баарыбыз биригип, өздөштүрүп, өркүндөтүп, ушу дүйнөгө таратыш керекпиз да. Менин максатым ушундай деп ойлойм да. Туура. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Ал эми үстүбүздөгү жылдын жаз-жай айларында бардыгыбызга белгилүү болгондой муляж же болбосо ошол улактын жасалма кеби тууралуу коомчулукта аябай зор кызуу талкуу болду эле. Ошол муляж менен ойноо маселеси кандайча көтөрүлүп чыкты жана бизден ал тарапка кандай жооп болду? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми бул муляж боюнча бул мындай айтканда Европа, эми Запад. Ошол жактан мындай айтканда жанакы жаныбарларга туура эмес мамиле көрсөтөсүңөр дегендей кылып эле. Бирок мен жеке оюм, башкалар билбейт экен, бирок жеке оюм биздин ата бабастан калган бул көкбөрү оюнунда. Туура. Ушул көкбөрү ойдон эле калтырсак деген ойда. Муляжды кылсак болот, бирок машыктырууда, тренировкаларда ар кандай. Биз атабыз ушул салтыбызды бузбай эле ушул көкбөрүдөй эле ойноп. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, бөлөк чет мамлекетте кандай гана биз муну болсо бата тилеп, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп союп, анан ушундай оюн көрсөтүп атабыз. Оюн бүткөндөн кийин бул улакты болсо өзүңүздөр билесиздер, балдар ушул курдак кылып жашайт. Мен ойлойм ошол ойдон да калса оң болот го депчи. Туура. Ал эми ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар тизмесине киргизүү боюнча дагы аракеттер көрүлүп жатты эле. Ушул боюнча азыр кандай жылыштар бар? Алар боюнча ошол багытта мен киришкен эмесмин. Иштеп, ал жерде өзүнчө составта балдар иштеп атышат. Бүгүнкү күндө ошол иш жүзүндө жүрөт деп ойлойм. Бака бизге азыркы күндө жооп бериле элек. Кудай буйрса эми биз ойлойбуз, ЮНЕСКОдан ушул биз тарапты өзү жакшы мындай кабыл алып болуш керек депчи. Буйрса бул дагы биздин аракетибизден көз каранды болсо керек да. Сизге чоң рахмат, Азат мырза. Кийинки сөз сизде болсун. Ушул оюн учурунда кыйын кырдаалдар же болбосо жабыркаган учурлар болду эле? Же кызыктуу учурлар тууралуу айтып берсеңиз бизге. Оюн учурунда бул улактан травма аласың көп болот, ушундай оюн ойноп келатканда аны түшүнбөйсүң да, билбейсиң, билинбейт. Оюндан кийин оюн учурунда эчтекеси жок эле ойноп, оюнда аяна чыгарасың да. Тренировка учурунда бул биз көчмөндөр оюнуна 2 ай калганда тренировка кылып баштадык. Ошо орозо бүткөндө эле кеткенбиз. Ошойдон 2 ай сбордо жүрдүк, тренировка кылып жүрдүк. Ошо ар кандай кызыктуу эмелер болот да. Бир күнү ушу самыр өрөөнүндө эмеде тренировка кылып жатканбыз. Жатаарда эле тренерибиз келип эле ушу эртең менен саат 5-те чыгасыңар, тоого чыгабыз деп эметип калды. Ошо кеттик, эртең менен чыгып эле кеттик. Ошо чыгып саат 5-те деди, 6-да турдук, 6-дан өтүп чыгып, ушу 4 саат тоого чыктык. Баргандан кийин ушу биздин балдардын арабыздан ушу нарушение болуп калыптыр да. Ошону баргандан кийин айтып, балдарга түшүндүрүп, ушундай кызыктуу убакыттар болду.
Көлдө жүрдүк. Көлдөн да ушу ар кандай нерселер болот экен. Анан бүт баарын жеңдик. Аягында ушу оюнду утуп, бүт баарын утуп, ошо ойдон азыр жеңүүчү болуп, ошо бүт унутулду да. Жакшы, чоң рахмат. Кубаныч мырза, айтсаңыз, ушул Көкбөрүгө ойноо үчүн кандай машыгууларды өтөсүздөр, аттарды кандай машыктырасыздар, кандай таптайсыздар? Негизи эле машыгууда башкача мындай бир Көкбөрүнүн өзүндө таандык болгон бир машыгуу эрежелери барбы? Эми Көкбөрү бул негизи эле ар бир жигиттин өзүндө эле дээрлейм. Бул жигит мисалы үчүн Көкбөрү ойнош үчүн эми убагында машыга калабыз. 2 ай мурун чогулуп, аттарды минип бирмек болуп, ошол Көкбөрүгө чейин улактырганга чейин ошо улак атайын союп, команда ичинде 2ге бөлүнүп алып, ошондо тренировка кылып атайын ойнойбуз да улактар. Андай спорт жаранда болсо ошол 2 ай мурун чогулуп, ошо атайын чуркап, сбордо болуп постоянно. Эртең менен кечкисин чуркап, ошо постоянно болобуз да. Мындай үчүн канал санаттарга чыгып, турник, андай мындай тартып постоянно болот да, бул постоянночу. Демек, карооңарды чыңдай турганга да аракеттерди көрөсүздөр. Аракеттерди көрөбүз буга. Чоң рахмат. Рамис мырза, кийинки сөзү сизде болсун. Деги эле ушул мамлекет тарабынан кандай колдоо көрсөтүлүп атат? Машыгууга болобу, оюнчуларыбызды даярдоого болобу, жана башка кийинки муундарды тарбиялап калыптандырып өстүрүп чыгууга багытталган кандай колдоо бар? Бүгүнкү күндө эми эгерде көчмөндөрдүн оюнун алсак, сөзсүз түрдө жардам болду мамлекет тарабынан. Ошол тиешелүү бизге тыйындар бөлүнгөн, ошолордун негизинде андан тышкары биздин патриот байкелерибиздин жардамы менен ушул 2 айлык жакшы сборду өткөрдүк. Жакшы, анткени өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул кичине жардам керек. Анан жана ушул мындай айтканда ушул оюн, улуттук оюнду өнүктүрүш үчүн биздин ушул жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылуу, мындай айтканда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылсам болот да. Ушул улуттук оюндарды өнүктүрүүгө ушундай бир өзүнчө бир статья менен мындай бир акча бөлүнүш керек да. Бүгүнкү күндө биздин мисалы Көкбөрү оюну боюнча Кыргызстанда канча команда болсо, мамлекет тарабынан бир жардам жок. Бир акча бөлүнбөйт. Коомчу бул болсо, биздин ошол эле жана демерчү байкелерибиз, агаларыбыз ушул оюнду өнүктүрөлүк, ушу атабыз саналган салтты өзөштүрөлүк дегендей мааниде жүргүзүлүп атат да. Тилекке каршы мамлекет тарабынан бизге жардам жок. Эми бул ачуу чындык. Ошол эле коңшу Казакстан мамлекетинде ар бир командага абдан жакшы каражат бөлүнөт. Ар бир ошол аттары, ошо аттарын бакканга жем чөбүнөн баштап, ушу балдардын күнүнкү ай сайын айлык төлөнөт балдарына. Өзүнчө бир мектептер ачылат. Көкбөрү боюнча мектептери бар алардын. Атайын даярдалган мектептери бар. Бирок бүгүнкү күндө бизде алар андай мааниде уталган жок. Анткени биз кыргыз эли ушундай оюнду жакшы көрөбүз, Көкбөрү оюнучу. Биз мындай айтканда орусча айтып коет эмеспиз, голый энтузиазм депчи. Ошондой эле негиз менен бүгүнкү күндө жеңишке жетип мындай оюн элдерге оюн тартуулап берип атабыз. Рахмат. Сөзүңүз оозуңузда болсун. Бизде дагы бир көрөрманыбыз байланышта экен. Сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Ысат районунан Канттан. Атым Эмил. Угуп жатабыз, Эмил байке. Атым Эмил. Угуп жатабыз. Канттан. Анан мындайда жанагы муляж дегенге мен вообще карама каршы элем. Ал муляжды ошо Европа жасай берсин да. Биз Кыргызста каныбызда калган ошо улак менен тартып, ошол боюнча калсын да. Туура. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Да бир суроо жаралып атат. Мисалы, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында биздин эле ошол тектеш ойноп жүргөн улут элдерден сырткары Америкадан дагы келип атайын курама команда катышты. Алар канчалык деңгээлде болбосун, бирок өзүлөрүн көргөзүп, оюнга катышып, мындай бир жакшы рахат алгандыгын дагы айтып чыгышты да көбүнчө. Анан ушундан улам бир суроо жаралып атат.
ушул улуттук оюнубузду дүйнөлүк деңгээлде кантип көтөрүп чыксак болот? Жана кандай аракеттерди көрсөк болот буга? Эми бул абдан жакшы. Муну мен негизи биз иштеш керекпиз. Дүйнөгө алып чыгыш керекпиз. Бүгүнкү күнү 10дон ашык мамлекет ушул көкбөрү оюнун ойнойт. Көкбөрү ойнойт. Быйыл мында абдан жакшы жаңылык болду бизге. Ушу Америка Кошмо Штатынан курама команда келди. Жалаң ушул американецтердин катарында курамында да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол американецтер ушунча оюнду жакшы көрүп калышыптыр. Келип аябай суктанышып, менин жашоом эми башталыптыр дейт. Ушул көкбөрүнү барганда мен Америкадан өздөштүрөм. Ушуну дагы алып кетем. Кийинки көчмөндөр оюнуна сөзсүз түрдө команданы күчтүү алып келем деп. Бул жакшы көрүнүш. Бул негизинде биздин жалпы мамлекетибиз, ушул федерациябыз баарыбыз биригип жапа-тырмак жакшы ишти алып барсак, катарыбызга дагы 10догон 20даган мамлекеттер кошулат. Анан ошо бара-бара ушул улуттук оюнубуз өнүгөт. Мына Кудай буйруса 2018-жылы көчмөндөр оюну бизге кайта көлдө болот. Бүгүндөн баштап иштеш керекпиз. Бүгүндөн баштап ошол мына бөлөк мамлекеттерге барып федерация ачып, эл аралык деңгээлде көкбөрү федерациясын иштетиш керекпиз. Эл аралык көкбөрү федерациясы бар, бирок бүгүнкү күндө иштебейт. Демек 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкыла деп алар тартыш керек экен. Тартып, кызыктырып, сөзсүз түрдө ошолор бизге баарын эми мындай айтканда американецтер абдан кызыгып атат. Андан тышкары көптөгөн башкирлер, алар болсо эмки жылы Кудай буйруса абдан жакшы күчтөнүп келет. Кытайлар. Ошол эле Кытайдагы биздин кыргыз туугандарыбыз. Алар болсо абдан мында 3-чү орун алышты. Бүт курамы кытайлык кыргыздардан турган. Жакшы ойношту, абдан мындай жакшы результаттар көрсөттү. Даже ошолордун катарында бир жигит, номери качанчы экенин эсиме чыгып кетти. 9 улак чыштаптыр. Бир ошо көчмөндөр оюнундачы. Биздин Манас Ниязов Кыргызстан курама командасынын эң лучший бомбардир болуп аталбадыбы? 10 улак чыштаса, тиги кытайлык биздин тууганыбыз 9 улак чыштаптыр. Бул эмне? Бул ушул мындай ушул оюнга шыгы бар, ушул оюнду өздөштүрөм деген мындай жакшы эме да мындай. Ошон үчүн урматтуу мындай айтканда федерация мүчөлөрү, жетекчилер жанагы ошол оюнду өздөштүрүш керекпиз да. Өздөштүрүп көп мамлекет тартып, Азия чемпионаты болсун, дүйнө чемпионаты болсо бизге ошол кыргыздын жеткени жеңиши десем жаңылбайм го дейм. Чоң рахмат. Жалпыбызга белгилүү болгондой негизи көкбөрү оюну башында мындай айтылып жүргөндө көкбөрү деген терминдин өзү алгач бөрү же болбосо кашкырды тартышкандыктан улам келип чыккан деп айтылып жүрөт да коомчулуктан. Андан сырткары торпок тарткан учурлар бар экен. Ар кандай кырдаалда, ар кандай шартта өз-өзүнчө ойноп жүрүшөт экен. Ошол сыяктуу эле бизде дагы мындай мурун бир точкадан экинчи точкага чейин ушул тартышып барып, анан бир канча чакырым аралыктарды басып өтүп барып, анан таштагандыгы тууралуу дагы айтылып жүрөт да. Бизде азыр калыптанып калган оюндан сырткары мындай ошондой салттуу мурунку түрүн дагы бир ойнотуп көрсө болобу коомчулук ичинде? Ошондой тоодо сууну, ташты бастырып, ошентип тартыштырып отуруп бир эми казанга таштагыдай. Барыңыздарга белгилүү, бул оюн сөзсүз түрдө биздики ойнолуп жүрөт. Ойнолуп жүрөт албетте. Бизде казан оюну мисалы айтып кетсек, бир жылда бир Кыргызстанда 4-5 чоң оюн болсо, көбүнчө оюндун баары эле баягы кыргызда элибиз тартып жүргөн эле, ата-бабабыз тартып жүргөн эле баягы оюн улакты алып эле, жерге чыштап эле, тойдо, айыл этектеринде ошондой эле оюндар жүрүп атат. Ошол эле сиз айткандай торпок оюну бизде түштүктүк биздин туугандарыбыз көбүнчө ошол торпок ойношот. Албетте мына күз келип атат, ошол күздөн башталып, алда өзүнчө бир ата-бабадан калган салт. Ошол оюнду өздөштүрүп, бирок эл аралык деңгээлге биз ушул эреже менен биздин бул көкбөрү тайгазан оюнундай сөзсүз түрдө федерациябыз бар, эрежелери түзүлгөн.
өзүңүздөр билгендей 3 таймдан турат, 20 мүнөттөн. Чоң рахмат Рамис мырза, биздин убактыбыз дагы соңуна жетип калды. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бүгүн Көкбөрү оюну тууралуу маек курдук. Ушул элибиздин намысын, духун көтөрүп, бизге кийинки муундардын өсүп калыптанып жетилишине дагы салым кошуп, жүрө бериңиздерге деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден эсендешкенче саламатта туруңуздар.